жерде программанын максатын караңыздар. Жакырчылыкты кыскартуу дейт да. Мында чогулгандар социалдык келишим долбоорунун негизинде берилүүчү кайтарымсыз каражатты алуу алдында турат. Кадамжай райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы 150 000 сом акча каражатын берип, тим болбостон жарандардын каржы сабаттуулугун жогорулатуу максатында окутуу уюштурду. Бул мамлекет тарабынан берилген акча каражатын максаттуу пайдаланып, ар бир үй бүлө өзүнүн жашоо шартын оңдоо менен бирге ийгиликке жетүү максатында биз окутууну өткөрүп жатабыз. Колдоо Кызга шаарындагы ишкерликти колдоо борборунун бизнес консультанты Марасулов Атабек Каримовичти чакырып, атайын ошол биздин 2026 жылдын экинчи отурумунда соцконтракт келишим менен алган жарандарыбызды чакыртып, бүгүн бизнес боюнча буларга окутуу жүргүзүп жатабыз. Социалдык келишим боюнча айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө Кадамжай райондук эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгы тарабынан 2500дөн ашуун жаран соц келишим алып, бүгүнкү күндө биздин көзөмөлүбүздө ал эми быйылкы жылда Кадамжай районунун аймагына республика тарабынан 731 квота бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ошол башкармалыктын адистери тарабынан иштер ийгиликтүү алып барылууда. Кадамжай районунда 2,5 миңден ашуун жаран социалдык келишимдин негизинде айыл чарба, өндүрүш, содада иш жүргүзүп келүүдө. Жарандар мындай окутуулар ишкерликке багыт алууга зор шарт түзөрүн айтышууда. Катышып атабыз. Азыр бизде тренинг өтүп атат. Биз үчүн аябай пайдалуу сабак болуп атат. Мындай түшүнүк, биз эртең кандай кылып ошол ишибизди өзүбүз жүргүзүп кетүүгө бизге туура багыт берип, ушунчалык бизге жакшы түшүнүк берип атат. Пособие менен жашап келгенбиз. Мындан кийин бизде ошол пособиядан чыгып өзүбүздү өнүктүрүп, чтобы олорго биз жардамда бул биз өзүбүзчө өнүгүп кетсек, булар үчүн бизге кеткен эме. Биз аябай ыраазыбыз бул соцзащита иштеген, бизди колдогон адистер үчүн. Ыраазычылык бардыгына. Эске салсак, социалдык келишим 2022 жылы башталган. Дал ушул 4 жыл ичинде социалдык контракт жакыр үй бүлөлөрдү колдоонун натыйжалуу жолу болуп калды.